Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу мекендештерим, амансыздарбы? Москвадан көптөгөн бир туугандарыбыз көрүшөт. Мына метро Нагатинскаяга жакын, и Коломенскаяга жакын жерде. Нагатинская 16да туугандарым. Мо фуд маркет бар экен могу жерде. Нокан Пласт деп турат, Wildberries, пицца, продукты, могу жерде Сбербанк бар туугандар. Биздин Самат тууганыбыз бул жерде итальянский восточный кухня ачыптыр. Келип тамагынан даам татып кетиңиздер. Жаш ишкер туугандарым, адрестерин жазып койдум. Парковкалар боюнча мына против жагында кенен парковка бар туугандар. Кенен саат 11 чамасы болуп калды. Атайын мекендештерге көргөзөйүн деп болгон бардык колунан келген тамактарды даярдап койду. Сиздерге көргөзөбүз. Чөнтөк баа экен туугандар. Келиңиздер. Поддержка болсун. Эч кимге эч качан бул нерселер ачылышып, көбөйүшүп, конкурент болуп калбайт. Иншалла, ар бир метродо мекендештерибиз көп. Каяк оң болсо келе бериңиздер, таткан жерлериме иншалла. Мына көчө көйлөрдө итальянский тамактарды көрүп, көзүңүздөр суктанып, жейин десеңиздер шекшип каласыздар го. Мына ошондой эле тамактар бардык адал форматта. Ассаламу алейкум. Самат ака, кандайсыз? Ва алейкум ассалам. Келгиле. Эс болуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга. Иштериңиз болуп атабы? Кудайга шүгүр, өзүңөр. Алла разы болсун. Мына туугандар, азыр айткандай эле 11 чамасы болуп калды. Атайын сиздерге нелерди даярдайт, полный бардыгын даярдап койду. Башынан тааныштырып көргөзөлүк, эл менен амандашып. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Силер үчүн ачтык восточный кухня, европейский, итальянский. Бир эле восточный тамак жеп жүрө бербесин деп келип, башка өлкөнүн тамактарын дагы жеп, мына вкус чувствовать этип дегендейчи. Сиз өзүңүз канча жылдан бери ушул повар болуп иштейсиз? Каяктан билип алдыңыз бул нерселерди? Мен поварда негизи 4-5 жыл болду иштегениме. Бирок ушул убакка чейин келип, эч жерден халал бекон и халал пепперони деген вообще көргөн эмесмин да. Мен анан изучайда баштадым. Көрсө ошондой компания бар экен. Ал бекон эмес, просто беконго замена кылат экен да. Ал индейка болот экен. Пепперони говядинадан болот экен. Ошо бизден эле мусулман элдер жасайт экен. Мен кечээ күнү келип халал бекон дегениңизде мен жаман аябай таң калдым эле. Элдерде эле таң калып атты болуш керек. Түшүндүрүп бериңиз эми муну. Мына жанагы мен бекон деген бул прессованный мясо индейки халал деп турат. Достук халал деген компания. Бул булар дагы мусулман, татарлар болушу мүмкүн. Ооба. Кебетеси беконго окшош бирок. Сертификат бүт бары бар да. Ишеничтүү, анык туугандар, Кудай кааласа. И пепперони да көрсөтүп коём. Ооба. Бул пепперони то же самое. Ошол Достук и Саламат деген бул экөө бир компания. Ушундай халал пепперони, халал жанагындай продукцияларды итальянский жанагы свиньялардан жасаган тамактарга замена кылып чыгарыптыр. Анан мен буларды быйыл билип эле ошо халал итальянский деп ачтым да. Машалла. Машалла, Алла разы болсун. Эми тамактарды көрсөтө кетели. Биринен бир өзгөчө тамактар экен, Булар итальянский да. Бул элдин баарына эле тааныш, дүйнө жүзүнө мындай айтканда дүйнө жүзү баары тааныйт. Пепперони деген. Бул пепперони пиццасы. Пицца пепперони. Ооба. Пицца пепперони 33 сантиметрлик. 30 сантиметрлик. 33 сантиметрлик тонкий тестода жасалат. Тыйыны канча? Биздин ценада мен эстен чыгып калды. Менюдан карашым керек да. Ооба. Бирок өзүбүздүн жердештерге 25% скидка алып бере алам. Ар бир нерседенби? Бир минимальный 999 рубльдан алса 25% скидка алып бере алам. Плюс еще келип 3 пицца заказ берсе самовывоз менен. Плюс бир пицца подарок. Либо маргарита, либо сырный. Мен сунушту айта элем, келип жейишине. Келип жейишине. Месталар бар экен, келип. Месталар кеңири. Мына агаларым, инелерим, эгер үйлөнүп бала чакаңыздар менен жүргөн болсоңуздар, Москва жергесинде мондой детский креслолор бар. Келип кеңири, эжелер, парковкалар кеңири.
мындайдан классика менен келсеңиздер агам жардам берет. Чыгып, могу жерден батышынча отуруп мына өзүбүздүн мына Самат агабызга поддержка берелик. Ооба, суранат элем ошону мен дагы. Бул жерде основной ушу Москванын местный эмелери келет. Орустар келет, мындай айтканда. Биздин өзүбүздүн жердештер билбейт. То, что халал жанагы индейка, беконду замена кылган бар экенин билбейт да. Айтсаң таң калышат бирок. Ошону өзүңөр келип, мындай өзүңөр менен көрүп, мындай жеп көргүлө, дамын татып, анан ошондо ишенесиңер. Мен ошол жерден келгенде жанагыларды көрсөтүп берем. Мына халал, жанагы товар заказ бергенде да накладной келет да, ал жакта да бүт печаттары болот компаниялардын, сертификаттары келет. Ишенбесеңер ошону да көрсөтүп берем. Если жанагындай комментарийде анан бекон халал болмок беле деп антип урушмай жок. Эгерде ошол ишенбесеңер келип көргүлө. Эми чынында айтайын, эл деген эл экен. Ар ким өзүнүн дегенине жараша жазат экен. Мейли баштан көргөзүп берелик. Бул пепперонини айтып кеттик, Бул бардыгына эле известный салат Цезарь. Бул курица менен, бул креветкими бар, эми креветкими желательно биздин өзүбүздөгүлөргө советтебейм да. Ал башка улуттагылар жесе жей берсин, биздин өзүбүздүн жердештерге ушу салат Цезарь с курицей 350 рубль турат. Ушул туруш 350. Ушул туруш 350 рубль. Бул Андан кийин паста, фетучини, курица, грибы, итальянский стили. Пасталардын бардыгы 350ден болот. Бул ошондой эле элдин баарына известный паста карбонара деген бар, бекон мененчи. Ошо беконду жанагы замена кылган индейка менен жасаганмын. Бул демек халал. Сунуштаймын. Келиңиздер. Максималдуу түдүмө Нагатинскаяда, Коломенскаяда мо жакын арада жашаган туугандардын группасына түшсүн, билсин туугандар. Чынында кап болуп атам. Ушул жерге бир кыргыз ушундай чакан бир ашкына атса, биздикилер билбесе. Биздин жердештер мо карбонараны вообще жеген дагы эмес да. Потому что бекон кетет деп. Жеген дагы эмес, ой да болгон эмес. Ошону сунуштайт элем, келип жеп көрүп, мындай дамын татып көргөнгө. Мо бургерди караңыз. Эми бул халал бургер. Бунун булкасынан баштап котлет бардыгын өзү жасайбыз. Канча грамм чыгат бул? Туруш. Турушу где-то 400дөн ашат. Чоң экен да мындай. Чоң да, мындай бир адам тоет да мындай айтканда. Бул азыр бургердин өзүн эле жасадым. Негизи меню боюнча картошка фри кетет бул жака, полноценный порция 150 грамм. И картошкага соус кетет. Ошол 400 сом болот. Эми жана Макдональдска барсаң деле бургер аласың, отдельно аласың. И плюс картошка фри отдельно аласың, и соус отдельно аласың. А бизде в комплект 400 рубль. Жакшы. Мен дагы бир сөз топтолуп кала берет да. Неге туугандар мен кыргыз дүкөндөрдү тартып чыгарсам, өзүбүздүн кыргыздардын нерсесин тартып чыгарсам, кымбат экен дей беребиз. Өзүбүздүкү го туугандар. По-любому башка жактан эле Вукспилден кымбат нерселерди алып жеп атабыз го, туурабы? Мо өзүбүздүкүгө калсын, калса дагы өзүбүзгө калсын. Монубуз кайсы? Бургер айтмакчы эми биздин Макдональдска кирсең деле, KFC'ге кирсең деле, Бургер Кингке кирсең деле 1200дөн ашуу жердештер көп кирет. Эми ал жакта адалбы, халалбы, аны эч ким билбейт. Мен бирок мунун халалына 100% отвечаю да. Мясаны халал маркеттен алабыз. Бизге поставка кылып берет бүт мясаларды. Ошолордон жасайбыз. Просто ошол KFC'ге кирип деле 2000 сом, 2,5 сом жеп коюп атабыз. Келсеңиздер мына 400 жасаңыздар, мына султан чайлар турат. Канча сомдон султан чай? Биздин жердештерге 120дан берем. 120дан. Муздак. Постоянный болобу? Ооба. Мына. Бул эмне бул? Бул кандай? Биздин ошо бизде 2 меню бар. Финик вкус Востока деген бул восточный кухняда. А бул Food Lab деген жанагы итальянский, европейский деген. Азыр могу менюну айтып кеттим. Эми бул восточный менюну айтып кетсем. Айтмакчы, бул бизнес ланч бизде. Бизнес ланчта первый, второй чай, нан, салаты менен кирет. Баасы арзан. Мындай караганда, башка жактардан караганда 400 рубльга.
Ең арзаны 300 рубль. 260 дейт, 300, 200, 299, 280, 280, 260. Кыскасы туугандар средний чек 350 рубль болот. Кадимкиде башка чайкана сыяктуу эле келип, обедте, кечте, саарда келип жеп кетиңиздер. Канчадан канчага иштейсиз өзүңүз айтып коюң. Эртең менен 10дон кечки 10го чейин иштейбиз. Если заранее чалып биз кичине кечирээк барат элек десе 12 чейин деле Күтүп беребиз, күтүп. Алла разы болсун. Доставкалар барбы? Доставкалар бар. 4 километрге если 1,5 миңден өдө заказ берсеңер доставка алып беребиз. Если 4 километрден дальше болсо, ал жагы уже 2,5 миңден ашат доставкасы. Сүйлөшөсүздөр кыскасы. Заранее чалсаңар бизде меню боюнча сурайсыңар да чалып, эмне бар, эмне жок, ошол жөнүндө да сурасаңар, анан мен айтып берем. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ар дайым элдин кызматынан боло бериңиздер. Туугандар, бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Ачык жерде сиздерге тамагыңыздар даярдап берет. Мына могу жагын көргөзөйүн. Мондой шириниктер бар экен, турецкий. Эмне деп коет муну аттарына? Пахлава. Мына туугандар. Мына ушул жерде жаш ишкер Самат агабыз ишти баштады. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар дагы. Группадан группа таратып коюңуздар. Ар дайым элдин кызматына боло бермекчи иншалла биздин канал. Ошондой эле WhatsApp'тын номерин анан Ылдыйга алып коебуз, ооба. номер эмен өзүмдүн номерин связьга калтырып коесуң. Ооба. Тынч болуңуздар. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнөгөн номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Дакан сайда айтып келгенден кийин чыгып коюп берет. Чыкпай туруп, чоңуйдан базадан текшерип берет туугандар. Издегендер болсо, мына скриншот кылып алыңыздар.